деңгээлде эркек кызганат экен. Мен чоң эле бир кылмышты кылып койгондоймун да. Менде 2 бала болсо, Адина менин талабымды кабыл алат беле деген суроо бар да. Мен айттым, мен сенин катының белем, сен чалганда мен Аселе кое ответ тур бере ушул жерден, турган кое дедим. тур, азыр сөгүндү деген Сиз сөз сөгүндүңүз көрсөм дагы өчүрүп койдуңуз телефонду, бетиме коюп. Мен кааласам алам, кааласам албаймын. Бул менин телефон. Сен азыр монтип чынбы негизи? Мен сөккөн жокмун Аселе. Кечиримиңизге зар эмесмин. Мен сага андай сөккүнү мен айтпаймын Аселе эч убакта. Кандайча өкүн Робертода мамиле барбы? Ошондой эмеге келип чыкты да суроо эми. Акылыңдан да жаңылыпсың деген сөздү айтты да. Ты не имел права ошентип айтканы, обсуждать, обсирать. Биздин катышуучу Мединага Саид аттуу мырза келген. Мединаны орто чакыргым келип, бүгүн эфирге өзү эле келип алыптыр. Сүйүү балы тилек бузду дагы да. Балким тилек бузушу мүмкүн. Мен тилекти чакырайынчы ортого. Жоопкерчиликсиз мамиле кылды. Балким Санжар сиз жактырып аткандырсыз Мединаны. Жок кан. Жакын отуруп калыптырбыз. Мен эртерээк эле тийип кетем депчи монтип алыптым эле. 33-35 жашка жүрө бербейин деп. Адинай, сиз мүмкүнчүлүк бересизби же токтотосузбу? Сиздин акыркы сөзүңүз. Биз жолуктук, сүйгү биз жолуктук. Мактат мырзаны чакырабыз. Жеми шаарынан келген. Көйбүздү. Мен негизи орусча айтканда одна любеле болуп калам. Ошону түшүнгүлөчү. Одна любеле болуп калам болгондо азыр андай эмессизби? 16,5 жаш айырмачылык бар экен. Анан бир аз талаптарына мындай туура келбей атат да. Азыр ошол бир нерсе бар, ошону айтпай атасыз. Балким ал ача алган жок сенин жүрөгүңдү, балким мен ачам, каяктан билесиң. Убакыт бербейсиңби? Сайкал, сизге да эс алуу берелиби? Же бир ай эс алып келесизби? Жазылганы багым, эки жүрөк бирин тандарын.